Демейде ар нерсеге кайраты бек дүйшөн, бул жолу канчалык чымырканса да, иштен сызып, кайгырган жашар албады. Ал мени кайта тигиле карап, жакамдын топчуларына чейин эркелете сылап, кыя албай турду. Кош Алтынай, кош чырагым деп кыйкырды ал. Кош агай, кагылайын, айланайын агай дедим мен. Вагонду жандап жүгүрүп келе жаткан дүйшөн бир убакытта артта кала берип, станциянын капчыгайы сылк эте түшкөндөй. Алтынай деп баягыдай, бирок кандай да эмес, оюнда турган алды эмнени айтпай калып, өкүнгөндөй кыйкырды. Жүрөктүн түкүрүнөн атырылып чыккан бул кыйкырык ушул күнгө чейин кулагыма угулуп тургансыйт. Капчыгайды аралап Тешкент оодон чыгып, улам күч алып ылдамдаган поезд казактардын даркан талаасы менен эркин деле күпүлдөп, мени жаңы турмушка, жаңы күрөш, жаңы эмгекке алып кетип бара жатты. Кош биринчи мугалимим, кош мектебим, кош балалык чагым, кош жер кыртышынын астында көз ачылбай калган тунук булак өңдүү эч ким билбеген менин эң биринчи наристе сүйүүм.